ак турпак күрүчүн брендке айланткан. Агро тармакка келип калам деген оюм жок болчу. Дискотекаларга барып, башкача хоббилерди тандап, Агам өтүп кеткенден кийин жашоом 180 градуска өзгөрдү. сыноо келип бир ден соолугу ооруп калган экен. Кичинелигимде атамды дагы жоготуп койгондугуман бул менин экинчи жоготуум болду. Дыйкандар эккен күрүчтү брендке айлантуу, Баткендин күрүчүн башка өлкөгө алып чыгып кетишип, өздөрүнүн бренд аркылуу сатышат экен да. таянар, сатынууга кимди жөлөктө кылдыңыз? Баары болот деп айрыкча апам десем болот. Мындай жаш болуп туруп эле чоң киши деп ойлонуш керек болуп. Миссиябызды айта кетсем, кыргыздын продукциясын дүйнөгө таанытуу. Технологиясы барбы силердики? Же баягы капкага коюп саткандай эле? Каптарды алып үйдө тазалап отурат элек да. Жакшы бир күйөөгө чыгып, доктур келин болуп, же мугалим келин болуп. Чыныгы мындай миссиямды таптым десем болот да. Мындай поезд кетип калган жокпу? Байлар байып, изине түшүп. Бир поезд кетсе экинчи поезд келет деген сөз бар го. Эмне дейбиз ошо энди? Жакшы бир аш дамдап берем дедиңиз эле. Дамдап беребиз буюрса. Мазза кылып, чёткий кылып дамдап беребиз өзүбүздүн тилде айтканча. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу катталуучулар, көрүүчүлөр. Биз кезектеги маектешибизди, сухбатташуубузду, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнест Кыяз. Конок бар бизде. Коноктун аты жөнү Алина Исакова. Алина, кош келипсиз бизге. Бул подкаст болгондон кийин кызыктуу конокторду чакырыш керек экен. Анан издейт экенсиң, изденет экенсиң чыгармачылык жактан. Анан көп ушул тизмелердин катарында Алина Исакова деп ушу сиз дагы бар элеңиз. Анан көптөн бери менин шартыма, сиздин шартыңызга карап мына келип отурасыз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем биринчиден. Чоң рахмат, сизге да чоң ыраазычылык. Мен үчүн бул чынын айтсам сыймык, өзгөчө сыймык. Анткени сиздин подкасттарыңызды да көрүп жүрөбүз, аябай кызыктуу алып барасыз. Ошондуктан сизге ыраазычылык. Эми көрүүчүлөргө тааныштырып коеюн, эмне жөнүндө сөз болот? Бул кимди чакырды деген суроо болот. Алина Исакова бул ушул Баткендин баягы Кадамжай районунун Ак Турпак деген чөлкөмү бар. Ушул Ак Турпак деген чөлкөмдө өскөн күрүч бар, Ак Турпак деген. Ушул Ак Турпак күрүчүн брендке айланткан Ак Турпак групп компаниясынын жетекчиси экенсиз, Ооба. Эми эмнени сүйлөшөбүз? Күрүчтү сүйлөшөбүз. Кандайча болуп ушул күрүч, мындайча айтканда, эми дыйканчылык же болбосо дыйкандар эккен күрүчтү брендке айлантуу багытына кандайча ушу түшүп калдыңыз? Өзүңүз жапжаш кыз болсоңуз, сиз мындай дискотекаларга барып, башкача хоббилерди тандап, ана мындай олуттуу бизнес проекти, мындай буга эми отуруп алып ойлонуш керек, кичине башта оорутуш керек. Кандайча ушул жака олуттуу ушундай бир кадамдарды таштап калдыңыз? Негизи башкы себепчи бул менин бир тууган агам болду. Бул бизнести баштаган, ушул бизнестин негиздөөчүсү бул Автандил Исаков агам болот. Анан 21-жылы баштап ошо компания осо ачып, баштапкы этаптарын баштап 22-жылы упаковкаларды тестовый режимде иштетип ошентип жүргөн да. Бирок ал моментте көйгөйлөр да көп болгон. Ал учурда көйгөйлөр, тоскоолдуктар, ар кандай учурлар болгон. Ошентип жүрүп, анан 22-жылы курултайга катышып, анан катуу ооруп калгандыгынан биз үй бүлөбүз менен баарыбыз ошо агамды карап калганбыз да, больницадачы. Бизнес ошол бойдон калып кеткен. Өзү негизи ишкер болгон экен, Ооба. башында. Негизи ишкер болгон. Анан ишкерликтин бир багыты катары ушул жанагы Ак Турпак күрүчүн жанагындай брендке айландыруу, жана упаковка ошо жагын баштаган экен. Анан сыноо келип бир ден соолугу ооруп калган экен. Анан ошо 23-жылы анан июнь айында агамды жоготуп алгам да. Ошол агамды жоготкондон кийин биздин мага эле эмес, бүт үй бүлөбүзгө бул чоң мындай оор сыноо болду. Анан мен чынын айтсам бул агро тармакка келип калам деген оюм жок болчу. Анткени мен өзү
чыгармачылыкка ошондой кызыкчумун да. Биринчи кесибим боюнча бул дизайнер, модельер болгом. Анан ошо агам өтүп кеткенден кийин, каза болгондон кийин жашоом 180 градуска өзгөрдү десем болот. Анткени жакын адамыңды жоготкондон кийин сен 1 жылга эмес 10 жылга чоңойгондой болот экенсиң да. Буга чейин кичинелигимде атамды дагы жоготуп койгондугуман, бул менин экинчи жоготуум болду да үй бүлөдөчү. Ошондуктан канча жашыңызда атаңыз? 13 жашымда. Чоңой эле калганда. 13 жашымда жоготком. Анан ошондон кийин ошо агамдыкы каттуу тийген мындай удар болду десем болот. Андан кийин үйдөгүлөр чакырат. Бир нече ай өткөндөн кийин үйдөгүлөр чакырып, ушундай Алина кызым деп апам айтат. Биз компанияны же жабышыбыз керек, особойдон ачылган бойдон, же аны бирөөңөр улантып кетишиңер керек. Өзүң билесиң, бир тууган агаң дагы бир агам бар, эжем бар да. Эжем менен агам ал учурда госслужбада, банкта иштечү болчу. Иштейт болчу. Анан ошого кандай десем, мен эле турмуш кура элек, пока үй бүлөм жок. Анан бизнеске да кызыгуум бар болчу. Буга чейин башка проекттер менен да алектенип өзүм жүрөт элем. Бирок андай чоң жоопкерчиликке даяр эмес болчумун да ошол убакытта. Айткандан кийин ойлонуп калгам, анан айылга кетип калгам. Анткени ошол состоянияда бир жооп айтыш кыйын болгон да. Айылга кетип калып, күрүч талаларда отуруп, карап отурам да, анан ойлогом. Бул нерсени улантып кете аламбы? Анан кетпесем эмне болот деген. Если улантпасам мен өкүнөмбү же өкүнбөймүнбү дегенчи. Ошол суроо мен үчүн мындай чоң мотивация болду. Анан изилдеп баштагам. Агам эмне үчүн бул ишти негизи баштаган? Эмне агам мындай түрткү болгон депчи. Изилденип баштаганда ошол жерде жана Баткендин күрүчүн буга чейин башка өлкөгө алып чыгып кетишип арзан баада. Анан өздөрүнүн бренд аркылуу сатышат экен да. Өздөрүнүкү кылып. Ооба. Бул, например, производство, өндүрүш Өзбекстандан, Тажикстандан деп башка өлкөлөргө ошол өндүрүш менен кетет да. Ак турпактан өскөнү ыты-жыты да жок. Ооба. Ошондой болгон экен. Анан ошол учурду байкап, көптөгөн айылдагы тургундар миграцияга кеткенин байкап, ошонун бүт баары билгенден кийин ошол түрткү болуп анан баштаган экен да ушул иштичи. Эмне үчүн биз ушунча убакытка чейин өзүбүздүн күрүчтө өзүбүз бренд кылган эмеспиз деп. Аны билгенден кийин ал нерсе мени да мындай, кандай десем, башкача бир мындай жандырды да. От жандырды. Анан ойлодум, эмне үчүн ушул ишти кайра улантып кетпеш керек. Колдо эле турган, көрүнүп турган ишти дегендей. Бирок ал учурда билбейм. Эмнеден баштайм, кандай кылам, каяка барам, кимден сурайм деген. Мындайча айтканда нөлдөн эле башталыптыр да. Анан кеңеш сурар, мындай бир таянар, насаатын угар, кимди анда жөлөктөй кылдыңыз, кимден же өзүңүз эле изилдеп баштадыңызбы? Чынын айтсам, изилдеп баштадым. Бир адамды бир таянар, насаатчы болгон эмес ал учурда. Көп адам болгон десем болот. Анткени ар бир этапта мага ошо насаат берип, колдоосун көрсөткөн адамдар болгон да. Башында бул өзүмдүн үй бүлөм болгон. Үй бүлөм моралдык поддержка берип, бүт жагынан колдоп, баары болот деп айрыкча апам десем болот. Анткени апамдай мага ишенгенде эч ким ишенген эмес да. Ошентип баштап, анан башында эчтекени түшүнбөй, билбей, каяка барам, эмне кылам деп атып, көргөзмөлөрдөн баштагам. Ошо буга чейин агамды да Баткен администрациясынан таанып калышкан, билип калышкан, каза болгонун угуп көп эле мындай көңүл айтып жаман болушкан да. Анан ошондуктан жардам көрсөтүп башташкан кичинеден. Ошо биринчи колдоону ошо администрацияны десем да болот да, Баткен администрациясын айтышып, ошо Тимур Мысырович деген болчу. Көргөзмөлөргө катыштырып, мени Бишкекке чейин бар, Ошко бар, мындай кыл деп биринчи ички рынокко тааныштырып баштагам да. Ошонон башталган жол.
көргөзмөлөрдө анткени ошо өздөрүнүн продукцияларын чыгарат, ооба аны муну көрөбүз, анализдейбиз, ушундай кылса болот турбайбы деген өзүнчө тыянак пайда болду да. ооба Анан кийин жана агаңыз боюнча бул жак Кыргызстандын медицинасы алсыз болдубу же өзү негизи эле ошондой айыкпас? чынын айтсам бул жакта медицина дагы алсыз болуп калды. Анткени биз биринчи кадам жайга жаткырганбыз ооруканага, андан кийин Ошко жаткан, андан кийин Бишкекке алып келгенбиз да. Ошондо башында туура эмес диагноз коюп коюшкан экен. Биз туура эмес лечение бере бериппиз да. Диагнозу туура эмес болгон турбайбы? Туура эмес болгон. Кийин Бишкекке келгенде уже панкреатити күчөп кетип, ошондон оорлошуп кетип, өтүшүп кеткен турбайбы? Өтүшүп кеткен экен. Андан сырткары кандай десем, бизде эми туура болбойбу, бирок баягы көз тиүү деген барбы, ар кандай адамдын назары да өтүп кетет экен да. Ошол жактан дагы болду деп айтышты да. Эми руху бейиштик болсун. Сиз ошол кишинин, агаңыздын жолун улантып, анан өзүңүзчө баягы өзүңүз эми баары бир атаңызды жоготсоңуз, 13-кө чыгып эле калганда, анын артынан агаңызды жоготсоңуз, бул чоң удар да, кыз балага айрыкча. Анан өзүңүздү колго алып, анан кийин мындайча айтканда, мындай жаш болуп туруп эле чоң кишидей ойлонуш керек болуп, чоң кишидей логиканы иштетиш керек болуп, анан кийин ушул ишке бел байлаган экенсиз. Анан кийин эмне болду? Анан мындайча айтканда Ак Турпак групп компаниясы дегенде эмнени элестетсек болот? Сиздер өзүңөрдүн жамаатыңарда барып ошол жерге шалы эгип, отоп, анан жыйнайсыңарбы же даяр ошо шалыларды эккен дыйкандардыкын чогултуп алып эле упаковка ала аласыңарбы? Негизи Ак Турпак групп компаниясы дегенде азыркы учурда бул миссиябызды айта кетсем, кыргыздын продукциясын дүйнөгө таанытуу. Анан максатыбыз ошо айыл чарбаны, анан өндүрүштү өнүктүрүү да, Кыргызстандын ата мекендик өндүрүшүн өнүктүрүү. Азыркы учурда биз өзүбүз ошо жерге эгебиз дагы, шал эгип, күрүч өстүрүп, андан сырткары дыйкандар менен да иштешебиз. Өзүңөр да эгесиңер? Ооба. Анан эккен дыйкандар менен да иштешесиңер? Ооба. Эки система бар десем болот да бул жактачы. Өзүбүз дагы эгип чыгарабыз, анан дыйкандардан да сатып алып туруп, аны да чыгарабыз да, таңгактап. Өзүңөрдүкү канча аянт эгесиңер бир эккенде? Азыр биздики өзүбүз жер алганыбыз 10-15 гектар эле болду да. Ошол жерге эле эгебиз. Андан сырткары 100дөн ашык гектарга бул уже дыйкандардан алабыз. Мен ушу базарларда, дүкөндөрдөгү жерлер ошо Баткен Ак Турпак деп жазылып турган күрүчтөрдө көрөбүз. Ал деген кадимки эле капка, мөшөккө коюп алып мындай сатышат да. Анан Ак Турпак деп силердики болсо, Ак Турпак групптун күрүчү болсо атайын упаковкаланып, тазаланып, суу менен жуулабы, тазаланабы, чыпкаланабы, өзүнчө мындай бир технологиясы барбы силердики? Же баягы капкага коюп саткандай эле? Ооба, башында чынын айтсам, бул башынан айтып кетейин, ошол кызыктуу да. Ошол нерсе менен мен күрөштүм десем болот. Именно капка, жанагындай таш менен эски болгондо да эски жыртылып кете турган каптар болчу да. Башында акча жок, финансылык каржылоо жок, эчтеке жок. Ошол каптарды алып, анан үйдө тазалап отурат элек да. Жеңем менен, апам менен, баягы колдо тазалайбыз го. Эми элестетиңиз, биз 1 килограмм, 2 килограмм аш басканда тазаласак, а биз целый 3 кап, 4 кап ошентип отуруп алып, монтип тазалап, көзүбүз куюлуп калганга чейин тазалайт элек да. Анан ошону тазалап, анан упаковка кылып баштадык. Биринчи упаковкалар бул колдо жасалган упаковкалар болду. Жана упаковканы крафтовый сатып алабыз. Аны наклейка жасаттырабыз ага. Наклейканы жасаттырып алгандан кийин, аны ташын тазалагандан кийин аны салабыз, таразага коебуз, ошентип атып чыгарып аттык да. Ага чейин документацияларды кайра декларация соответствия, протокол испытания ар жыл сайын өтүп туруш керек да. Аларды башынан баштаганбыз.
башынан өтүп сертификация кылдырып штрих коддорду алдырып ошол упаковкага болгондо обязательно штрих код менен болуш керек экен да. Ошентип баштаганбыз. Кээ бир бизнесмендер мындай даяр менеджментти акчага сатып алып ошол менеджментти иштетсе иши шыр кете берет, стабилдүү туруктуу. Силердики баары ошо баягы өзүңөр кол менен ошо күрүштү кадимгидей ташын терип ушинтип баштаган турбайбы? Ошо сиз отурган жерде жанагы Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумадил Эгембердиев да ушул отуруп айтып берди. Илгери биз баштаганда кадимгидей эле чоң казандарды асып алып анан кийин тиги жармаларды максымдарды бышырып анан кийин сатканбыз деп. Сиздикиде сиздин ошол баштапкы этабындагы бир көңүлүңүздө калтырган кээде койчу ушинткенден көрө ушинтпей эле койбоймунбу деп, же болбосо кайсыдыр бир учурда мындагы муну жасаса болот турбайбы деген сыяктуу бир мотивация алган учурларыңыз болсо мындай эскере кетсеңиз. Жакшы суроо болду, рахмат. Негизи Жумадил байке да аябай жакшы колдоо көрсөткөн. Мен ушул тармакка келишиме дагы келгенден кийин дагы жакшы колдоо көрсөттү да магачы. Өзүнүн насааттарын айтып бөлүшүп. Анан эң эсте калган учурларды айта кетсем, мен Кадамжайдан Баткенден баштагандан кийин Бишкекке келгенмин да. Анан баары сурашкан: "Эмне үчүн сен именно Баткенден баштабадың? Баткенде упаковка чыгарбайсыңбы? Кадамжайга магазиндерге чыгарбайсыңбы? Ошко чыгарбайсыңбы?" депчи. А мен баштаган учурда адамдар даяр эмес болчу ал нерсеге. Бирок ошо Бишкекте чыгарганымда Бишкектегилер ала берет болчу да. Магазиндери, маркеттери, жана көргөзмөдө да адамдары башкача колдоо көрсөтүп алышкан да. Баткент тарапта болсо жанагы упаковкага албай даяр каптан алып алышат да өздөрүнчө. Алар ошол нерсеге көнгөн экен. Мен ойлонгонмун. Биздин эл азырынча упаковкага даяр эмес экен. Бирок бул нерсени чыгарып, жакшы популяризация кылып көрсөтүп, упаковкага алып келдиребиз дегем да. Анан Бишкекке келе берген мен. Бишкекке келгенде ошондо чыныгы кыйынчылык күндөр ушул жерде башталган да. Анткени башынан кандай дейсин десем, 9-этажда жашайт элем. Новостройкада. Анан эч ким жок. Үйдө кыздар менен эле жашайм да. Лифт иштебейт. Мага каптан келет күрүчтөрчү кап менен. Анан 9-этажга. 9-этажда аны билбейм да кантип эме кылам. Же ал учурда кошуналарыбыз да көп эмес да. Аз новостройка болгондо үчүн эми кирип аткан үчүн ушундай учурлар болгон да. Анан капты бөлүп алып туруп пакеттерди, чоң кара пакеттер бар го, МК пакеттер деп коет. Чоң капты көтөрүп чыга албайсыздар тияка. Аны көтөрө албайм да. Анан бөлүп 10 килограммдан 5 килограммдан кылып анан көтөрүп чыкчумун да. 9-этажга чейинчи. Ошол учурда мындай чыгып кетип атып, билагым келип мындай кыйналып кетчүмүн да. Анткени колуң ооруйт, өзүң мындай буга чейин ар кандай башка жумуштарда, офистерде да иштеп жүргөм. Анан ушундай эле ишти кыла бербей же дейсиң да. Ойлор келип кетет. Неге ошо офисте эле же башкалардай болбой эле жөн эле сотрудник болуп иштей бербей, анан ушундай эмени кылдым экен деп кайрадан анан жок, Алина, кылыш керек, баштадыңбы, аягына чейин жеткир депчи. Ошондой болгон. Алина Исакова мисалы үчүн жөн эле баягы жакшы бир күйөөгө чыгып, доктор келин болуп, же мугалим келин болуп, кыргыз тилинен берген. Ошондой жолду деле тандаса болот эле да, мындай стандарттуучу. Бул жака эмнеге баш оорутуу болду экен дейм да эмичи. Бул эң чоң мен үчүн мындай шыктандырчу бул агам болду. Агамдын ишин калтырбай улантып кетүү. Негизги мотив ушул. Негизги мотив ушул болду. Бирок бул жолду улантып кетип атып, бул ишти улантып кетип атып, мен өзүмдүн баалуулуктарымды, анан чыныгы мындай миссиямды таптым десем болот да. Ошондо түшүндүм, мен мурун Кадамжайда өскөндүгүмөн бул жака келгенде мындай баарыбыз эле айылдан чыкканбыз, бирок эмнегедир шаардык болуп көргүнгүбүз келет да.
шаардык образды алып алгыбыз келет. Мен дагы ошолордун бирөөсү болчумун да. Городская. Городская мындай болуп ошону жүргүм келчү. И айтат го баягы орустарда свои корни не признавала деп. Ошол жолду баштап атып, мен агамдын ишин улантып атып, өзүмдүн түп тамырымды кабыл алып, анан баткен дегенде сыймыктанып айта турган болдум да. Буга чейин кандай болсоң ошондой дегендей да баягы. Кандай болсом ошондой, каяктан чыккан болсом ошондой көрсөтүп чыгыптым да. Образды алдабай элечи. Баарыбыз эле мындай карасак айылдан эле чыкканбыз. Анан бирок башкача болуп көрүнгүбүз келет, айрылып шаарга келип келет, иллюзия көрсөткүбүз келет да. Анан ошол мындай Кыргызстанды тааныткым келди. Кыргыздын кыздары башкача болот. Айылдагы, например, өзүм да атамды эрте жоготкондугум үчүн айылдагы ата энеси таштап кеткен миграциядагы болгон үй бүлөлөрдү да көрдүм да. Анткени баланы таштап кеткенден кийин туугандарында калат дагы, туугандар эч качан ата энедей мээрим, ата энедей мындай тарбия бере албайт да. Ошондуктан анан биздин өсүп келе аткан муундун келечеги уже өзгөрүп баштайт. Ой жүгүртүүсү өзгөрүп баштайт да. Мына ушул сиз ушул урунган ушул бизнесте сиздин ролуңуз кандай? Сиз мындай төбөсүндө туруп алып жетекчи болбой, мындай кылгыла, канча кап келди, буяка кетти деген сыяктуу, же сиз баягы 4-5 ролду аткара берген, айдоочу деле боло берген, менеджер деле боло берген, ушундай кандай ролуңуз кандай ушул бизнесте? Негизи азыркы учурда ролум кандай десем, маркетинг, жаңы келишимдер, документация ушундай да. Сүйлөшүүлөр жүргүзүү ошондой ролдо. Таанытуу, ооба. Брендтин бети болуу. Лицо бренда деп коет го, ошондой болуу. Анан ошо мен сиздин номериңизди жазганда дагы мындай карап туруп Ак Турпак Алина деп жазып алдым да. Ооба, ошондой да. Азыр көбү мындай сурап калгандадан Ак Турпакты көргөндө сени эстейбиз дейт, сени көргөндө Ак Турпакты эстейбиз дейт да. Ошондой. Бирок бир нерсени айтып кетким келет. Бул жолду баштап атып мен ар бир сотрудниктин жолун өткөм. Өзүм ар бир тепкичтен ар бир этаптан өттүм да. Анткени өзүм упаковкада кылып жүрдүм, өзүм грузчикта болуп жүрдүм, СММ мобилографта болуп жүрдүм, менеджер да болуп жүрдүм. Азырга чейин баягы рабочий телефон менде да бар да. Мындай кээ бирки важный моменттер болуп калса, мен дагы жооп берип, мен дагы сүйлөшө берем. Демек сиздин ошо кол астыңызда иштеп аткан кызматкерлериңиздин кайсы этабында кызматкер болсун сизди алдай албайт экен. Ооба. Себеби ал этаптан өткөнсүз дегендей. Эми бул маселеде Алина келип калыптыр ушул бизнеске, буга жол бошотолу дебей, бул бизнесте аябай атаандашуу деген болот да. Ал жашка, карга, кызга, эркекке карабайт, анан мен биринчи алдыга өтүп кетейин дегендей атаандашуу болот да. Ошонун да бир запкысын көрдүңүзбү? Же бул аялуу кыз экен, ошону биринчи өткөрөлү деп ушинтип өткөрүп турушабы? Кандай мындай атаандашуу? Атаандашуу негизи аябай кызыктуу болгон мен үчүн. Анткени кыз бала болгондугунан бизнесте көп эркектер да. Айрыкча агро тармакта. Анан ал жакта чынын айтсам, мен өзүмдүн упаковка кылып баштаганда кыргыз байкелер чыккан жок, эжелер чыккан жок, но орус, өзбек, казактар чыкты да. Анан эл аралык деңгээлде атаандашуу болду десем болот. Анткени буга чейин биздин дүкөндөрдө, маркеттерде бир дагы кыргыздын упаковкасы жок экен. О, сырттан келген. Гүрүч упаковка жок экен да. Сырттан келгендер гана бар да. Баары сырттан келген, баары импорт болгон. Анан 80% бул импорттук товар экен да. Кыргызстанда негизи эле импорттук товар, 20% гана ата мекендик өндүрүүчүлөр. Бул аябай өкүнүчтүү статистика, чынын айтсам. Ошондуктан башында сен кыз болосуңбу, бала болосуңбу, чоң болосуңбу, кичине болосуңбу, бир деңгээлде күрөшүү болду десем болот. Анан ошол деңгээлде мен өзүмдү да өстүргөнгө аракет кылдым да.
анткени билим жетишпейт, кээ бирки жерден тажрыйба жетишпейт, адамдар менен таанышып, форумдарга барып, ушундай билим алып, обученияларды алып, бизнес боюнча, менеджмент боюнча ошентип окудум, үйрөндүм. Анан ошол деңгээлге чыккан умтулдум да. Аздыр көптүр ак турпак деген күрүчтү жанагында упаковкадан дүкөндөрдөн көрө баштадык. Кыргызстандын ички рыногунда ак турпак деген бренд бул сиздин жүзүңүз менен ошондой күрүч бар экен деп анан тазаланган, чыпкаланган дегендейчи ошондой пайда болду. А негизги мындай кардарыңар ким? Ошо ички рынок элеби же болбосо Орусияга чыгарасыңарбы же каяка, Европагабы, Азиянын өлкөлөрүнө? Негизи биз башынан экспортко чыгарабыз. Бул 2 тармак, 3 тармак десем болот. Бул биринчиси экспорт, бул Россия, Өзбекстан, Америкага чейин чыгардык 24-жылы АКШ өлкөсүнө. Ошондой эле жакында пробный партияны бул Южный Кореяга жөнөттүк. Ошол мамлекеттерге экспорт кылабыз да. Ички рынокту алсак, бул ички рынокто маркет магазиндер. Азыр бул Ош, Бишкекте гана магазиндердин саны 100дөн ашып калды. Анан Азия Глобус маркеттерине келишим түзүп, Глобуска азыр чыктык. Азияга жакын арада чыгабыз да. Анан 3-чү мындай бөлүмү деп койсом болот, тармагы бул Хорика тармагы. Отель, ресторан, кафе, ушундай чайханалар. Анткени аларда да көп спрос бар да. Ооба. Анан дагы деле баягы капты төгүп алып мындай тазалабай атсаңар керек эми негизи. Мындай технология керек, өзүнчө бир мындай билбейм бир чоң бир мындай аппараттар керек дегендей, жабдыктар керектир. Ошолорду сатып алдыңар, ага акча керек, чоң аз акча эмес, көп эле акча керек дагычы. Кредит алдыңарбы же бирден алып турдуңарбы же ушинтип сатып өзүңөр аз болсо дагы бир киреши болуп ошого сатып алдыңарбы? Ушул колдонгон технологиялар кандай болуп атат? Колдонгон технологиябыз чынында башында эң башкы көйгөй ушул болгон. Анткени технология жетишпейт. Эски технологиялар азыркы өнүккөн талаптарга жооп бербейт да. Анан азыр 2 түрдө күрүч чыгат бизде. Бул кандай десем, улуттук ыкма менен жасалган. Багында күрөң түстө күрүч. Анан экспортко ак түстө күрүч. Бул уже тазаланган күрүчтөр да. Ташынан дагы, өзү дагы, сырткы кабыкчасы дагы тазаланган күрүчтөр. 2 түрү бар. Аны дароо эле алып эле жуубай эле колдонсо боло берет. Аны сразу жасаса болот. А биздики болсо улуттук ыкма менен жасалган, аны 2-3 жолу жууп, бирок ташы жок. 2-3 жолу жууп, анан жасаш керек да. Бирок даамы башкача болот, маңызы башкача болот. Анткени бүт пайдалуу касиеттер, витаминдер ошол сырткы кабыкчасында да. Тиги экспортко болгон, ошол экспортко жөнөтүп атабыз дейт. Анда жууп бүт баары даяр. Алар ушул касиеттерди билбейт го дейм анда. Алардын талабы башкабы дейм. Аларга түшүндүргөнгө аябай аракет кылдык. Бирок талабы башка экен, анан талапка биз дагы умтулушка аракет кылышыбыз керек экен да. Буга чейин бир дагы Кыргызстанда күрүч ошондой таза болуп, талапка жооп берип чыккан эмес да. Биз биринчилерден болуп, Кудайга шүгүр, ошо биринчилерден болуп чыктык. Сиз технологиялар боюнча да сурадыңыз. Биринчи көйгөй болду деп айттым. Анан финансылык көйгөй дагы эң маанилүү башкы көйгөйлөрдөн бири болгон да. Башында финансы жеткен эмес, эчтекеге жеткен эмес, көргөзмөлөргө катышабыз. Туугандардан эле алабыз, кайра акчасын беребиз, же башкалардан алабыз, ушундай акчасын беребиз, ушундай болгон да. Андан кийин кийинки этапта инвестиция керек болду. Мен ал учурда Бишкекте жүрөмүн. Анан бир таанышым бар эле бизден как раз күрүч алып эме кылган. Анан ошол байке айтып атпайбы? Макул, мен сени колдоп берейин депчи. Биринчи инвестиция чоң акча алыштан да коркосуң да, буга чейин андай иштеткен эмессиң. Анан биринчи инвестиция 300 000 сом болгон. 300 000 сомго мен 2 тонна күрүч алгам. Доставкасын ал жака бул жака төлөгөм. Складты бул жактан аренда кылгам. Ошентип анан сатып баштагам да. Бирок ал жакта да көптөгөн каталыктар болгон. Анткени 50 килограммдык капты алганбыз, ошол бойдон келген.
тазалоочу аппарат жок, ташы, базарларга барып, чайханаларга барып предлагать этсем, алар айтышат, жок силердики таш менен болот, жок силердин дыйкандарыңар бизди алдап кеткен депчи. Эмне үчүн деп изилдеп баштасам, ошол жерде кызыктуу факттар чыгып баштаган. Базарда күрүчтү ак турпак болбосо дагы ак турпак деп сатышат экен. Жалал Абадтан күрүч келет. Мисалы. Логистика арзан болот да Бишкекке чейин. Анан ошону мындай сырткы көрүнүшүнөн жөнөкөй адам аны айырмалаш кыйын да. Окшош эле болот экен ак турпакка. Окшош эле болот, ооба. Окшош эле болот, кээ бирки айырмалар эле болот, бирок даамынан чоң айырмасы болот. Ошол ак турпак күрүч деп бизде өзүнчө ушундай сорт аталат да. Бирок мына классикалык жагынан алганда мындай сорттогу күрүч башка жерлерде деле негизи өсө береби? Ошонун эле ургун алып башка жака шаалы кылып сепсе, же болбосо балким башка Азияда, Кытайда, Индияда, башка жакта деле ушундай сорттогу күрүчтөр чыкса керек, же бул ушу ак турпакта кадам жайда элеби деген? Бизде Кыргызстанда уникалдуу сорттор бар да. Анан неси менен уникалдуу болот десеңиз, суу менен, табияты менен уникалдуу болот. Анткени бизде Баткенде ушундай эме болгон. Андижанга өзбектер келип, биздин уруктарды алып, Андижанга эгип көрүшкөн да. Ушу ак турпактын күрүчүн. Бирок даамы дагы, сапаты дагы андай болгон эмес. Анткени жерден, суудан, табияттан мындай сапаттары, свойствосунда баары бир абасы, суусу, баары таасир этет да. Ошол учурда кандай десем, биздин мына Сох Кожашкан деп коет го, дарыясы. Именно ошо Баткен менен Тажикстандын границасында да. Ошол жактан ошол дарыянын суусу алтын суу деп коет ал жакта дагы. Эми ошондой минералдар бар да, минералдуу суу. Ошол суулар келип биздин күрүч талаларга кирет да. Именно ошол суунун касиети менен, жердин касиети менен ушундай сонун даамдуу күрүчтөр өсөт. Анан бул күрүчтүн уругун алып башка жерге эккенде эч качан андай даам менен мындай свойство болбойт да. Ак турпак сорту башка мисалы үчүн Индиянын толтура күрүчтөрү бар, азыр базарларга, дүкөндөргө барсак, Пакистандын күрүчү бар, Казакстандын, Орусиянын күрүчтөрү бар, каптарга узун кылып тизип алып анан. Ошончонун арасынан ак турпактын өзгөчөлүгү эми айтып атасың, бул даамдуу депчи, бул абасы, суусу депчи. Дагы башка кандай мындай бир кантип мактай аласыз дагы деген. Натуралдуу. Бул ак күрүч болуп атпайбы? Бизде импорттон келген күрүчтөр баары эле ак күрүчтөр. Тазаланган күрүчтөр да, мындайча айткандачы. Анан алар биринчиден витаминдерин жоготот, пайдалуу касиеттерин жоготот и натуралдуулугун жоготот да, даамын дагы жоготот. Биздин күрүч айрыкча ошол витамин B6, B3, темир витаминдери 3 эсе көп. Анан азыркы учурда баарыбыз эле мындай натуралдуулукка умтулуп калдык го. Анткени тамак аш ошонусу менен баалуу болуп калды да. Сырткы көрүнүшү апакай, жылтырак дегендей. Жылтырак эмес, ички пайдалуулугу деген да. Сырткы көрүнүшү биздики, чынын айтсам, азыркы биз чыгарып аткан күрүчтөр сырткы көрүнүшү таптаза эмес да. Күрөң түстө болот. Өзүңүз да көрсөңүз керек. Жасап көргөндөчү. Күрөң түстө болот, анан өзүнүн күрүчтүн уну болот. Ошол уну дагы даам менен бүт касиеттерин сактап турат да. Мен дагы алдым да, эми сиздердин компаниядан атай Саламат Садыков эженин сунушу менен, рекомендациясы менен Кытайдын күрүчүн жедик, тиги индустардын күрүчүн жедик, узун кылып алып, анан негедир ушу башкача бир күрүч деп Фейсбукка жарыялай коюп, анан Саламат эже дагы өзүнүн жупуну жөнөкөй мүнөзү бар эмеспи, анан мага WhatsApp-ыңызды жөнөттү. Ушу кайрылсаңар, ушу бир башкача, мен такай ушу күрүчтөн жейм депчи. Анан мен сураштырсам, ушу лазер деп аталат экен, ак турпак лазер деген бар, анан ак турпак деп. Анан Ташкент лазер деген дагы бар да. Ал деле лазер да. Бул силердики деле лазер экен да. Бул лазерлердин айырмасы кандай болуп калат ошондо? Лазерлердин айырмасы негизи Баткенде 5тен ашык сорт өсөт.
ак турпак, лазер, дөзире, жайдары деп, алянка дагы башка сорттору бар да. Девизра эмес, дөзире. Дөзире болот өзү. Бирок көп эл экспортко дагы башка жака чыгып атканда девзира деп тааныган да. Өзгөндүн дагы девзирасы бар, Баткендики. Негизи күрүчтөрдүн аябай түрлөрү көп. Анан Ташкент лазери менен именно Баткен лазерин айтып кетсем, ал жакта бул биринчиден сырткы көрүнүшүнөн айырмаланат. Бул өзүңүз байкагандай, азыр Ташкент лазери да көп химикат колдонгондугунан ак анан узун болуп эле мындай пластик сыяктуу болуп калды да. Баягы сууга жасаганда да кичине башкачараак даам берет да, пластиктин даамы келип тургандай. Бирок эми бул жамандаш эмес, бул факт да. Бул чындап эле мен ошон үчүн жанагы Индиянын эмне деген басмати деген көрүп узун кылып жакшы негизи. Анда эле өзүнчө сапаты болот. Анан дагы башкасын көрүп анан мындай бир ушу чындап эле жана пластиктей болуп элечи, кургак кылып эле. Анан ошондой бир башкача бир күрүч кайсы жакта бар экен дегенден улам ушул эмеге токтолдук да. Ушул тиги ак турпактын күрүчүн мен демейде күрүчтү жегенде мындай нан кошуп жейм, нандан сындырып жеп, анан күрүчтөн алып жейм да. Ак турпактын күрүчүнүн наны жок эле. Ошол нандын ордундагы толтурчу бир касиети барбы, ошондой дейм да негизи. Витаминдери көп болгондугунан ошого мындай башка нерсесиз дагы өзүн жегенде даамы сонун болот да. Өзгөчөлүнөт ошонусу мененчи. Ал лазер биздики болсо, Баткендики. Ал башында айтып кеткендей сырткы көрүнүшүнөн, анан даамынан, касиетинен ошол нерсеси менен айырмаланат. Негизи эле бүт биздин күрүчтөр натуралдугу менен, даамы менен эле айырмаланат. Жегенде сразу мындай жегендей болосуң да. Ооба. Тиги базарларда, дүкөндөрдө дагы жана ак турпак деп жазып алып сатышат эмеспи? Ошентип сатышат. Сиздер болсо тиги өзүнчө технология менен тазалап упаковкага коюп сатат экенсиңер. Ал жерге адамдын эмгеги кетет, күч коройт, баага баа кошулат деген ушу баа жагы кандай? Мисалы үчүн базардагы дүкөндөр, башка дүкөндөрдөгү капка сатып алган ак турпак менен сиздердин чыгарган ак турпактын ортосунда айырма барбы баада? Ооба, баада айырма бар. Анткени бул нерсени кандай десем, сиз туура айттыңыз, эмгек. Көп эмгек бар да бул жактачы. Анан адамдар эмне үчүн кымбат деген суроону көп беришет. Эмне үчүн кымбат дегенде мен сразу айтам аларга. Биринчи бул сапат, экинчи бул бренд, үчүнчү бул даам, анан төртүнчү бул сиздер мындай кандай десем, эмгектин баасын биз ушундай баалайбыз дегендейчи. А бизде эмнегедир кыргыздарда эмгекти баалабайбыз да. Анан көп товарларыбыз чийки зат менен кетет. Ар бир региондо, мына Жалал Абадта жаңгак бар, Нокаттын алмасы бар, Баткендин күрүчү бар, Үскөлдүн өрүгү бар дегендейчи, көп нерсеси, бүт нерсени айтып келгенде, өрүк болобу, күрүч болобу, башка нерсе баары чийки зат менен биз как будто обслуживающий персоналбыз да. Башка мамлекеттергечи. Демек өзүбүздү, эмгегибизди, ошого коргон эмгегибизди баалабайлыбы деген нерсе да болуш керек дегендей. Ошол. Эмнеге ошондой? Эмнеге ошондой? Анткени адамдарга тез акча кызыктуу. Биз негизи тез акчаны алгыбыз келет, бирок башыбызды ооруткубуз келбейт да. Башыңды оорутуп, бренд кылып, жана чийки заттан уже даяр продукция чыгаруу бул чоң эмгек да. Бул документация башынан, бул зарплата, налог, официалдуу иштегендечи, таза иштегенде бул налог, айлык маяна, бүт баарын ошону алып келип складтарды аренда кылыш керек, технологияны жаңылаш керек, алыш керек, жабдыктар керек. Ошонун баарын санаганда бул негизи баалуулук бир гана акча менен эсептелбеш керек деп ойлойм да. Ичинде чоң эле философия бар экен дегендей да. Силердин компаниялар ошондо кандай болуп калды? Тиги кап менен төгүп алып тазалабай калыпсыңар. Азыр көптүр технологиялар пайда болуптур, техникалар пайда болуптур. Анан азыр кандай Грешеге чыктыңарбы? Грешеден Греше болуп эле миллионер болуп атасыңарбы же дагы кичине бир аз кандай жолдосуңар, кандай этаптасыңар азыр? Азыр биз кайсы этаптабыз деген суроого айтам да. Дагы бизге көп убакыт бар.
кирешеге чыгыш үчүн. Анткени биз инвестиция алганбыз. Биринчи инвестициям айттым го 300 000 болгон. Андан кийинки инвестиция $50 000 болгон. Кийинки инвестиция уже товардык кредит болгон. $180 000. Азыркы учурда кирешеге чыкканы убакыт бар дагы. Эми вот товарларыбыз, жабдыктарыбыз, бүт техникаларыбыз келип, ошону иштетип, эми чыгабыз деген үмүттөмүн. Жанагындай көргөзмө жарманкелерге катышат экенсиз калбай. Инстаграмдарда өзүңүз кошо чыга калып жарнамалайт экенсиз. Мындайча айтканда тынымсыз ушундай активдүү экенсиз. Анча-мынча бир жетекчилердин жанында дагы сүрөткө түшүп тартынбай өзүңүздүн ошо көрүүчүңүздүн брендин кошо ошол өкмөттүк деңгээлде десемби, же ошол расмий деңгээлге дагы мындай таанытпай, муну биз барбыз, колдогула деген сыяктуу ишараттарды дагы, кадамдарды дагы кылат экенсиз. Мамлекет жактан, мыйзамдык жактан кандай мындай немеси пайдасы тийип атат, же силер өз арбайыңарды согуп, мамлекет өзүнчө болуп, мыйзам өзүнчө болуп, ушундай болуп атабы? Рынок кандай болуп атат? Башында көп проект боюнча билбегенди, компания боюнча, максат боюнча билбегендигинен эми колдоо чынын айтсам башында чоң болгон эмес. Болгон, бирок кээ бирки гана адамдардан да. Андан кийин уже биз өзүбүздүн атыбызды чыгарып, максатыбызды, миссиябызды тартуулап, сиз айткандай мен медиа тармакка кичине таанытып, айтып берип баштагандан кийин ал жактан мамлекет тарабынан жакшы колдоо келди десем болот. Ага чейин эле биз ошо кредитке даярдык көрүп баштаганбыз. Проект жазып, бизнес план жазып $180 000. Бул Аристин долбоору дүйнөлүк банктын жардамы менен. Минсельхоз, Минэконом ошолордун колдоосу менен болгон проект долбоор. Ошол долбоорго катышып, бизнес планды защита кылып, 7-8 ай кетти десем болот. Бир эле документацияга. Анан 8 айдан кийин биз ошо макулдук алып, андан кийин уже даярдык башталып, тендерге тапшырганбыз да. То есть бул 1% кредит, товардык колдоо. Жер жактан колдогон. То есть жер бөлүп берипчи, эми чоң болбосо да, Кудайга шүгүр да. Баштапкы этапта ошол колдоо көрсөтүштү. Ал жактан да конкурстан катышып 10 гектар жер алганбыз, эгүүгө, күрүч эгүүгө. Анан ошондой эле бул форумдар жана эл аралык мындай выставкалар болобу, көргөзмөлөр болобу, ошол жакка программалар болсо, долбоорлор болсо жөнөтүп, колдоп, ушинтип айтып турушат. Бизнесмендик даража жагынан алганда сиз Бабанов эмессиз. Сиз Салымбеков эмессиз, сиз Жумадил Эгембердиев эмессиз. Дагы башка ушундай бизде мындай саналуу байлар бар го. Алардын кантип байган таржымалын сөз кылбай эле коеюн, бирок ошол даражасы алганда сиз андай даражада эмессиз. Негизи баары бир бул ишкердиктин максаты бизнесиңизди өнүктүрүп көп кирешеге ээ болуп, дагы тармак кылып жайылтуу, башка бир бизнестин дагы бутактарын мисалы үчүн ойлоп ошону бир жолго салып, кыскасы акчаны дагы көбөйтүү да. Анан мындай поезд кетип калган жокпу? Сиз мындай байлар байып изине түшүп, же сиздей ушундай жаш ишкерлер, жаш бизнесмендерге деле мындай башкача азыр мынау интернет деген чыкты, ал байлардын убагында интернет, соц тармак дегендер жок эле дегендей, ал дагы балким бир мүмкүнчүлүктөр, ошол мындай поезд кетип калган жокпу дейм да. Поезд негизинен бир поезд кетсе экинчи поезд келет деген сөз бар го. Ошондуктан эч качан кеч эмес. Азыркы бизнесмендер да, азыркы ишкерлер жаңы современный мындай технологиялар менен иштеп, жасалма интеллект азыр чыгып баштады. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Негизи аябай сонун суроо болду. Мен чоң ишкерлердей болбосом да, ошондой болом деген ниетим бар, максатым бар дегендей. Ошого умтуламын. Анан пландар боюнча дагы болгон инструменттерди биз колдонуп атабыз.
Анан жакшы сонун максаттарыбыз, пландарыбыз бар. Буюрса чоң өндүрүш курабыз Баткенде деп, күрүчтөн калдыксыз өндүрүш кылабыз деген. Азыркы учурда да күрүчтүн топонунан бул сынч блоктор чыгып атат, строительный материал. Бул песка блоктун эле башка түрү десем болот да, бирок экологичный түрү. Экологияга зыяны жок, жана пайдалуу түрү да. Анан акча жагынан дагы ыңгайлуураак болот. Бизнесмендерде дагы бир мындай сапат маанилүү дейт, өзүнүн катачылыгын. Мен ушул жерден ката кетип калдым, бул менин катам деп моюнга ала билүүсү дегенчи. Ал катачылыкты моюнга албаса, баягы эле жөн эле ташыркап эле ордунда эле тыбырап аткандай бир нерсени жасап жүрө берет депчи. Катачылыктарыңызды моюнга ала билүүңүз ушул бизнесте. Ушундай сапат барбы сизде? Кандай катачылыктарды кетирдиңиз? Кандай сабак алдыңыз? Негизи аябай сонун жана туура нерсени айттыңыз. Катачылыктарды бизнесте гана эмес, жашоодо дагы мындай кабыл алып билиш керек да, анан оңдоону билиш керек экен. Бизнесте башында аябай көп катачылык кетирдим. Финансы жагынан дагы, команда строениядан жагынан дагы, элементарно баягы товарды кредит алып атканыбызда дагы биз тендерге катышып алганбыз да. Бизге алып келген аппараттар бизге көрсөтүлгөн аппарат эмес, башка аппарат келип калыппайбы? Биз уже акт приемка жазып берип койгонбуз. Анткени алар баягы коробкага окшоп мындай ошондой эмеге салынып келет да, жыгач эмеге салыныпчы, бокстарга. Ошону биз алып келдик деп эле алар шашып бизден акт приемка жаздырып алат. Биз болсо жазып берип коебуз, кийин ачкандан кийин башка аппарат болуп калат. Анан эмне болду анан? Эчтеке кыла албайт экенсиң, өзгөртө албайсың уже. Келди, сен акт приемка өзүң жазып печать коюп бергенсиң, аны эчтеке кыла албайсың. Ошондо анан айткам, катачылыктарды мойнуна алыш керек экен. Кийинкисинде ушул нерсени эске алабыз депчи. Кайра өтүр чекитине чейин карап, сурап, тактап туруп анан. Биз үчүн бул биринчи мындай тажрыйба болду да. Ошондуктан билбеген нерселерибиз көп болду, аябай көп мындай. Айтып атпаймынбы, финансылык жактан дагы башында түшүнбөстүктөр болду. Эмеден командадан дагы адам алышты билбейсиң, кантип алышты билбейсиң, кантип топтоону билбейсиң. Командада адамдар тыштап кетип атты, ошондой болду да. Эми бизде кыз кишинин, аял кишинин айрыкча ушундай эркек кишилер менен кошо аралашкан ушундай бизнеске аралашуусу, анын үстүнө кадам жайда Баткенде ыйман деген маселе аябай катуу дегендей. Ошол жагы кандай болду экен? Мисалы үчүн сиз аялсыз, кыз кишисиз, анан ошонун плюс минус жактарын кандай байкай алдыңыз ушул бизнесте? Бизнесте негизи инвестиция тартып аткан учурда ошол нерсени байкадым. Эркектер кичине туура эмес ниетте дагы эме кылганчы. Анткени көп адамдарга мындай кайрылдым да менчи. Инвестиция планымды, бизнес планымды көрсөтүп, финансовый модельди көрсөтүп, ошону презентация кылып жүргөндө, анан Кудайга шүгүр, бул убакытка чейин көп жумушта адамдар менен иштеп жүргөндүгүмөн алар сүйлөп атканда эле байкап калып аттым. Психолог болуп элеби? Сүйлөп атканда эле кандай маани менен, кандай түз айтпаса дагы, бирок мындай жазганынан, сүйлөгөнүнөн байкап калат экенсиң да. Анан деп макул деп эле ал жакты карабай эле мен башка жактан таптым деп коюп аттым да. Эми аларга да жок дебейчи, же кайшы сөз айтпай, бир нерсе кылбай, жөн эле мен башка жактан таптым деп эле коюп аттым. Таппаган болсом дагычы. Бул кичине бир минусу деп коелу. Плюс жагы кандай экен? Эми баары бир эркек менен сүйлөшүп атканда башка, бул бизнесте мамиле да, мамиле. Бир нерсени мисалы үчүн эркек киши тоңкулдап, мындай кылып койчу десең, чечилбей калышы мүмкүн. Кыз киши деген жаркылдап, мындай элчилерге да көбүнчө мисалы үчүн аял кишилерди коюшат го, мисалы үчүн. Ошол сыяктуу плюс жагы кандай экен бизнесте? Плюс жагы аябай көп. Жаңы таанышуулар, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Анан негизи чынын айтсам, эркектер менен иштеген оңоюраак аялдардан көрөчү. Башың оорубайт да, көп оорубайт мындай. Анан мен көп жерде ошо эркектер менен иштеп, ошол жумушум аркылуу ошондой болуп калып, кээ бирки жерде аялдардын эмесине, кругуна кошулсам түшүнбөй калам да алардычы. Анан түшүнбөй калып ойлоп коем, өзүмдүн женский природный жагымды дагы жоготпошум керек депчи. Анан негизи
ошо плюс жагы дагы аябай көп. Анткени колдоо көрсөтүү дагы жагынан жакшы болду. Эл дагы жакшы колдоду да. Ошону айтып кетишим керек. Мен мындайча айтканда эл колдоп анан чыктым десем болот. Элдин колдоосуз эч мындай даражага жетишпейт элем да. Ушул конкуренция маселесинде мейли эркектер болобу, аялдар болобу, мындай аябай бир бут тоскон, чалган, көрүнө же акырын, тымызын ошондой нерселер болуп турабы, болдубу? Бир нерсени айтсам, бир окуя болгон. Аябай жүрөгүмө оор, каттуу тийген, бирок мени күчтүү кылган. Бул бир айымдын сөзү. Сен кимге таянарың ким? Кимге таяна аласың? Сен бул ишти улантпасаң, ким улантып кетет? Эртең сен турмушка чыгасың, турмушка чыксаң деле кандай адамга чыгасың, ал еще суроо деген да. Анан ошол ал адам мен үчүн аябай мындай, мен сыймыктанчу, мен пример көргөн, ошондой кумир сыяктуу туткан адам болчу да. Ушунчалык каттуу тийген ошол сөздөрүчү. Мен жаш кызмын, эми баштап атам. Анан каттуу тийип анан айткам да, менчи чын эле мындай ойлонгом да, мен таянарым ким, мен негизи артымда ким турат, кимим бар депчи. Ушул идеядан башка, ушул мотивациядан башка, ушул аракетимден башка эмне кылам мен деп ошентип ойлонгом да. Ошол күнү кабинетинен чыгып 2 саат жөө баскам. Үйгө чейин барып ыйлап баргам да. Жанагы сөздөр ушунчалык каттуу тийип кеткен да магачы. Ал киши кандай мааниде айтылган? Кемсинтүү маанисиндеби же жөн эле күйүп жаныбай? Жок, ал киши мени жумушка алгысы келген. Түшүнүктүү. Потенциал менде көргөн дагы, анан эми жумушка алгысы келип ушинтип айтканбы же башкача кылып айтканбы мен түшүнгөн жокмун анысын. Бирок чоң ыраазычылык билдирем да ошол адамга. Ушунчалык рахмат айтам. Анткени ошол сөзү болбосо мен ушунчалык күчтүү болуп чыкпайт элем. Мен медиа тармакка келбейт элем. Анткени ушул сөзү менен, мотивациясы менен мен баары бир кылам деген эме келген да магачы. Ушул ак турпак көрүчүн элден жыйнаппы же өзүңөрдүкүнбү жыйнап анан элге кардарларга өткөрүүдө кардарлардан уккан эң негативдүү сөздөр болду эле же эң позитивдүү көңүлүңдү тим эле иштеген сайын иштеген келтирген бир сөздөр болду эле, ошону кандай сөздөр болду эле? Негативдүү дагы, позитивдүү дагы болгон. Ал жактан кээ биркилер айтышат эле, эмне үчүн девизираңар кызыл эмес дейт. Аларга түшүндүрүп отурасың. Бул Баткен девизирасы, анан өзгөндүкү кызыл болот, а биздики ушундай күрөң түстө болот. Буга чейин бул только экспортко чыкчу, анан биз азыр биринчилерден болуп алып чыгып келип атабыз ушул күрүштү депчи, өзүбүздүн ички рынокко. Анан ошондой эле, Баткендиктер силер сатып эле ошентип эле жүрө бергилесиздер, мындай кылып атасыңар, алдап атасыңар деп ошентет да. Эми бир нече кээ бирки учурлар мүмкүн болгон. Адамдар ар кандай адамдар болот, Баткенден алышат дагы. Ошону башка күрүч менен аралаштырып туруп, анан ушул Баткендики деп дагы саткандар болот да. Анан ошолордун айынан биздин чындыгы Баткендиктердин репутациясы мындай ылдыйга төмөнкү деңгээлге түшүп кетет. Алдай бересиңер дегендей. Ооба, ошондой болуп калат. Анан чынын айтсам ар кандай сөздү уктум. Упаковка, кап менен эле сатып жүргөнбүз, анан эмнеге бренд кыласың, упаковка кыласың, ушинтип эле ата бабаларыбыздан келген бул. Кап менен сатканбыз, кап менен эле жүрө беребиз депчи. Башың оорутуп эмне кыласың дегендер болгон. Анан сен кыз баласың, кой айланайын, турмушка эле чыкпайсыңбы дегендер да болгон да. Негизи ушул бизнесте бизде ошо иш баштайын, бизнес баштайын, орто, чаканбы, чоңбу иш баштайын деген кыздар дагы, кыргыздын кыздары, айымдары көрүп отурушу мүмкүн. Бизнесте кыз киши үчүн эмне маанилүү? Ушу башы менен жаргазып эле, күжүңдөп эле, тынбай эле, энергиясы ашып ташып эле иштей берүү маанилүүбү же мындай энергияны бейчеки коротпой, тактиканы түзүп, стратегияны түзүп, каржы өзүнүн каржы дараметин
алдыдагы мындайча айтканда тобокелчиликтер бүт баарын сабаттуу түрдө мындай изине коюп алып ушундай иштеген маанилүү же мындай энергия ташып турса эле болдубу дегендей, күндө иштейм дегендей. Негизи ал кыздын өзүнө, анан адамдын өзүнө байланыштуу болот го дейм. Адам кандай болсо, энергиясы ашып ташып мен иштейм деп атса, анда иштеш керек. Анан жок мен мындайды жакшы көрөм, мен системага коюп шашпай ушинтип кадам сайын өнүккөнү жакшы көрөм десе, анда ошондой кылыш керек да негизи. Анан бирок айымдарга бизнесте аябай маанилүү экен аялдык жана эркектик сапатты баланста кармоо. Анткени мындай биз кээ бирки учурда көбүнчө эркектердин сапатын көбүрөөк алып алат экенбиз да. Анан өзүбүздүн айым экенибизди, аял экенибизди унутуп мындай күчүбүз анчалык физикалык жактан да анчалык жетишкендиги эмес экендигибизди ошол нерсени кээ бирки учурларда мындай унутуп калат экенбиз да. Анан ошону унутпаш керек деп айтат элем. Бизнесте эркек бойдон, аял бойдон табият берген, жараткан берген баягы касиетин сакташ керек деп атасыз да. Туура. Касиетин сактап, анан кандай десем, мындай биз айымдар кээ бирки нерсеге чыгармачылык жактан карап, башында менде да ушундай болду да. Чыгармачылыктуу кылып, жана дизайнда да башкача кылып, маркетингде да башкача кылып, ошонуп идеялар келип ошентип атканда, жок, мен мындай эмес, мындай кылышым керек деп больше эркектердин системасына таянып алдым да менчи. Анан бир туруп ойлойм, эмне үчүн андай кылышым керек? Бизнесте бир жазылган четкий закон, стратегия жок. Кандай кылсаң, кандай чыгармачылык жакты да мүмкүн кошкуң келсе, анда кошо бер, ошонусу менен кызыктуу болот депчи. Ушинтип өзүмдүн табиятымды да кабыл алып, кадам таштап баштадым да. Башында бул компания негизделгенден берки ошол этапта коюлган максаттар бар да, мындай кылабыз деген. Андан кийин дагы бир максаттар чыкты орто жолдон. Анан дагы максатка максат кошулуп, оңдолду, түздөлдү дегендей кошумчаланды, алынды. Ошол максаттарыңыздын канча пайызы ишке ашты? Дагы алдыда кандай конкреттүү мындай коррекцияланган мындай максаттар бар? Негизи агам баштаганда бул магазиндерге, маркеттерге жана экспортко чыгарам деген максат менен баштаган да. Анан Кудайга шүгүр, азыр жакында да мындай ойлоп көрсөм, ошо агам ойлогон максаттары баары эле орундалыптыр да. Анан жакында мына Глобуска да чыгып, уже реклама кылып баштаганыбызда, чыгарып, ошол учурду СММщицабыз биз тартып атып айтып атпайбы? Агаңызга эмне деп айтат элеңиз депчи. Азыр ушул этапта агаңызга эмне деп айтат элеңиз дегенде ойлонуп туруп калдым да. Анан айттым да, баары болуп атат депчи, сиз ойлогон максаттарыңыз орундалып атат деп айтмакмын депчи. Анан бул ишти улантып кетип атып, мен айттым го, өзүмдүн баалуулуктарымды, максаттарымды да таптым депчи. Ошого азыркы учурда биз 50% аткардык максаттардан. Анан дагы да чоң максаттарыбыз бар. Бул Баткенде өндүрүш куруу, чоң завод куруу. Бул жөн эле күрүчтүн өзүн упаковка кылып чыгаруу эмес. Күрүчтөн калдыксыз өндүрүш кылып, андан сырткары дагы башка Баткендин продукцияларын кошуп чыгаруу да. Адам күндө туруп кечке чейин кандай иш кылбасын, ошол нерседе бир мындай маани болуш керек да, мазмун дегендейчи. Ана сиздин жашооңузда ушул жасап аткан иштериңиз, тияка жолугуш керек, буну алыш керек, буга чалыш керек, буяка жолугуш керек, Инстаграмдан чыгарып коюш керек эле деген сыяктуу майда чоң толтура ушул ак турпак групптун ишине байланышкан максаттар, ушуга байланыштуу ар бир чуркоолор, ушул бүгүнкү күндө сиздин жашооңуздун маанисиби? Ооба. Же андан башка да бир маани калды, эмне маани бар дагы? Жашоонун негизи, мен баары бир бизде жашоонун ар кайсы тармактары бар да, өзүбүздүн жашообуздунчу. Анан тармактарга байланыштуу ар бир тармактан мен өзүмдүн максаттарым бар. Өзүмдүн мындай шыктандырчу нерселерим бар да, ойлорум бар. Анан жумуш боюнча алып кетсек,
эң азыркы учурда эң маанилүү мындай менин моторум бул жумуш болуп атат. Ошондой эле өзүмдүн кыялдарым. Чынын айта кетсем, мен кичинелигимде актриса болом дечмин. Актриса болом, чыгармачылык адам болом депчи. Анан ошо дизайнерге тапшыргандын дагы себеби ушул болчу да. Искусство факультетин бүткөм да, ОШМУнун. Анан ал жакты дагы мен буюрса өзүмө максат койгом. Мен азыр системага коюп, бүт баарын кылып, бул жакты дагы уланта берем, ал жакты дагы мындай хобби катары улантам дегенчи. Эми түз эле сурай берейин. Ошо сиз турмушка чыга элексиз, Ооба. Ошо тууган туушкандар, үйдөгүлөр эмне деп атат ошондо? Шаштырып атабы же айтып атып түңүлдүк бул деген бизнесинен калбайт экен дегендей болуп калыштыбы же шаштырып атышабы? Негизи баарын ушул суроо кызыктырат да. Бүт эле кайсы жактан сурабай калсын, ушун качан турмушка чыгасың деген суроо болот. Азыр эми 22 жаштамын. Анан бизде эми биз тарапта, ошо Баткен, Ош тарапта негизи эрте турмушка чыгуу тенденциясы бар да. 18 жаштан, 20 жаштан чыккан. Анан мага менин үй бүлөмдө андай тенденция жок. Тарбия башкача болду. Тарбия башкача болгон. Атам юрист, апам мугалим, англис тилден болчу. И кичинелигибизден эмнегедир мындай чоң ишеним менен, чоң колдоо менен, мындай башкача сүйүү менен, мээрим менен өстүргөн да биздичи, атам менен апам. Зекибестен, тыйбастан, мындай кылба, андай кылба дебестен. Эркиндик менен өстүргөн. Апам азырга чейин мындай кандай иш кылбайын, кандай нерсе кылбайын, мен сени колдойм кызым, мен сага ишенем кызым деп турат да. Анан ошол нерсе дагы кыз үчүн аябай маанилүү экен. Канча эркин болсо, кыз мындай башка жака чыккандан кийин дагы мындай көргөндүн көрбөгөнүн курсун дей биле, ошондой сөз бар го. Ошондой эмес, чыккандан кийин мындай ток болот экен да, көңүлү ток. То есть мурун дагы мага бул нерседен запрет болгон эмес, азыр дагы запрет эмес дегендей элечи. Анан менде, например, бир нерсени кылаардан алдыңдан ойлонуп кылчумун да. Кой, ойлонуп, туурабы бул, туура эмеспи депчи. Анан апамдын тарбиясы аябай чоң маанисин ээлеген менин тарбиямдачы. Ушул Баткендеги аял кишиге, кыз кишиге болгон мамиле, менталитетти эске алганда, эми сизден баары байкап көрүп жүрөсүз да, Бишкектеги кыз келиндерге мамиле, башка китептерди окуп жүрөбүз. Батыштагы кыз келиндер, Азиядагы окуп жүрөбүз, таразалайбыз. Ошондо мындай кыргыз коомчулугу кыз келинге, аялга кандай мамиле кылышы керек деп эсептейсиз? Кандай мамиле кылганын туура эмес деп эсептейсиз? Негизи бизде тенденция багы келин кыз деген болот го. Келин деген тенденция аябай эме да, өнүккөн. Сен келинсиң, сен мындай кылышың керек, мындай болушуң керек. Биз айттыкпы, сен мындай болушуң керек дегенчи. Бирок мүмкүн келинге кыз катары мамиле кылса мындай чөйрөбүз башкачараак болмок деген ойдомун да. Өзүнүн кызындай. Ооба. Анткени ал дагы бирөөнүн кызы, өзүнүн үйүнү, буга чейин болгон тарбиясыны мындайча айтканда башынан жашоо баштаганы башка үй бүлөгө келип атат да. Анткени биз кайсы кыз болбосун, сүйүү менен, мээрим менен мындай ата энеси колунда көтөрүп өстүргөн да эми. Колунда көтөрүп өстүрүп, ошентип жакшылык каалап эме кылса, анан башка үй бүлөгө барганда ал жакта башка закондор, башка эрежелер дегендейчи. Анан башка мамиле болуп баштайт да. Мындай, кандай десем, бөлүп койгон. Көбүнчө үй бүлөлөрдө, эми бардыгы эмес, бирок көбүнчө үй бүлөлөрдө ушундай. Ошондуктан мүмкүн келинди кызындай көргөндө чөйрөбүз кичине башкача өнүкпөкпү деген ойдомун. Негизи эми сиз аны практикалай элексиз, жанагы турмушка чыгып, ошол үй бүлөлүк жашоону практикалай элексиз. Балким сизден аны сурасам туура эмес болор, бирок сиз кандай ойлойсуз? Ушу аял кишиге ары бери чуркатпай эле,
аны издентип, муну издентип кандай кылсам канткенде ушул акчаны бизнести көбүрөөк кылсам экен деп мамилелерде бирөөлөрдүн кагып силкүүсүн, бирөөлөрдүн анча-мынча жаман сөзүн уктурбастан эле аял кишини күйөөсү мындай табышкер болсо, бүт баарын камсыздап, бүт баарын ушу маселе жок кылып үйдө ушинтип эле колун ушинтип алып эле ушундай кылып бала чаканы багып, балага тарбия берип, балага сонун тарбия берип, күйөөсү келсе жакшынакай кылып тосуп алып, эми каяка барабыз? Тиги ресторанга бардык эле, эми буяка баралы, жок, тоо жака баралычы деп ушундай болуп жүрө берсе жакшыбы аял кишиге? Же мындай аял киши деле баары бир күйөөсү канчалык табышкер болсо дагы аял киши да бирдемени мындай окуп, бирдемеге өзү бизнес түптөп ушундай болуш керек деп эсептейсизби? Эң сонун суроо болду деп айтам. Ушунчу, анткени туура анан коомчулукта популярный болгон суроо да булчу. Бул жерде көбү эки ойго бөлүнүп кетет. Кээ биркилер ооба ушунчу керек дейт, а кээ биркилер жок, аял да өнүгүп бизнес кылыш керек, антыш керек, мынтыш керек, баарына жетиш керек деген түшүнүк бар да. Бирок жеке менин оюм, эркек канча табышкер болмосун, канча сыртта эме болбосун, ооба аял үйдө сонун кылып, уют кылып, эркекти мындай жылмаюу менен, жакшы энергия менен тосуп алыш керек, позитив мененчи. Бирок ал позитив менен тосуп алыш үчүн аял өзү дагы мындай өнүгүш керек да. Үйдө эле отура берсе үйдө өнүгүү жок. Үй иши менен де биз да мындай любой эле адам бир ишти кайра ар күнү бир эле ишти кыла берсе тажап, анан мындай прогресс жок болуп калат да. Ушунчалык прогресс жок болуп калат, анан прогресс жоктугунан депрессия да болушу мүмкүн. Депрессия болот. Анан бизде эркектер күчтүү мындай акылдуу айымдардан коркушат. Турмушка алганычы. Эмне үчүн коркушат? Анткени алар ойлошот, бул акылдуу болсо бул мени мындай болуп кетет, менден өтүп кетет депчи. Негизи канчалык аял акылдуу болсо, канчалык аял мындай кыйын, тың болсо, аялдын берген тарбиясы эртең балдарга өтөт. Анткени 90% убакытты балдары менен аял киши өткөрөт. 90% да. 10%-ын гана ата мындай жумушунан бошоп, кечке үйгө келгенде ушундай болот да. Чын мындай карасак, жашоонун факты да бул. Демек, бүтүндөй коомду эне тарбиялайт деген сөз да. Ооба. Энелер. Анан ошондуктан баягы көбүнчө жаман иштер болгондо дагы, жаман нерселер болуп кеткенде дагы көбү эле мүмкүн атасына же ушундай мындай эркектерге күнөөлөп коет го. Бул жерде эки ой бар. Бул жерде эркек болобу, аял болобу, адамдын өзүнөн дагы, өзүнүн тарбиясынан, өзүнө берген тарбиясынан, анан үйдө алган тарбиясы. То есть эң көп убакытта апасы менен өткөрөт да. Ошол таасирин берет да. Сиз мына сүйлөө стилистикаңыз, сүйлөө диалектиңиз негизи мындай адабий тилде сүйлөйсүз да. Бизде реалдуулугу айтканда ар кимибиз ар кайсы региондо ар кандай сүйлөйбүз да. Анан Баткенде мисалы үчүн башкача сүйлөйт. Ошо канча кылымдардан бери сүйлөп келет, кантип сүйлөп келатса, кайсы бир айылда ошентип эле сүйлөйт, андан башкача жасалма боло албайт дегендей. Такай эле ушинтип сүйлөйсүзбү же мына Баткенге барганда айшоо деп эле ушинтип сүйлөйсүзбү? Негизи ооба, ар бир региондо бизде өзүнүн диалекти бар, өзүнүн сөздөрү бар дегендейчи. Бизде да Баткенде ошондой диалект бар. Анткени биз границада, Өзбекстан, Тажикстан менен граница кошуна болгондуктан диалект бизге да өтүп калган десем болот да. Мен Баткенге барганда өзүбүздүн эле диалект менен сүйлөйм. Башка жака чыгып сүйлөп атканда, мына башка шаарларда жүргөндө, бул адабий тилде сүйлөгөнү умтулуп, өзүмдүн кыргыз тилиндин туура сүйлөгөнү умтулам да. Ар бир регион өзү баягы сүйлөп жүргөн эле, көнүп калган эле стилде, көнүп калган эле баягы көнүмүш тилде сүйлөгөнү бул нормалдуу эле деп эсептейсизби же бул кемчиликпи? Адабий тилде ушуну карманыш керек деп эсептейсизби же мындай бул нормалдуу эле нерсеби? Бул мен үчүн нормалдуу эле нерсе. Анткени бир гана Кыргызстанда эмес, Америка менен, мындай АКШ менен Великобритания дегендей да. Ал жакта дагы өзүнүн акценттери болот.
диалекттери болот да. ооба Британский английский, американский английский дегендейчи. Ошондуктан бул биздин эле мамлекетте эмес, а бүт мамлекеттерде бул нормалдуу болуп эсептелинет да. кайра бул мындай кемтик эмес, бул ошол ойду билдирүүнүн, сөздү билдирүүнүн ар кандай тилде тигилер тиги региондун диалектисинде сүйлөсө, бул деген тилдин байлыгы го кайра. Ооба да. Туурабы? Туура. Анан Инстаграм боюнча, Инстаграмда мен коногумду келгенде Инстаграмда, ТикТокто, Фейсбукта же башка бир Ютубта баракчасы барбы деп карап коем. Анткени аны сурап отурбай ошону окусаң баары түшүнүктүү болот дегендей. Баары болбосо да көбү түшүнүктүү болот. Инстаграм баракчаңызды өзүңүз да чыгып турат экенсиз. Өзүңүз сүйлөп атканда сизди ким тартат, ким ошол идеяны башында мындай кылабыз, анан мындай кылып басып келесиң, эртеп токтойсуң деп ким менен кеңешесиз? Бул идея кимден чыгат? Негизи Инстаграмга мындай блог алып баруу боюнча дагы жакшы адамдар чыккан да жолумдачы. Буга чейин мурунку жумуштарымда эме кылган Кутман деген байке болчу. Ал продюсер да. Аябай күчтүү адам. Менин блог алып баруу, медиага чыгышыма ошол адам түздөн түз салымын кошкон да. Чоң салым кошкон. Ошол айткан: Алина деген, сен элге жеткире албай атасыңбы үнүңдү? Анда баары телефондо отурат, телефондон чыгар депчи. Ушундай блог алып бар, кыргызча алып бар деп ошол айтып мага кеңештерин берип бөлүшкөн да. Ошого чоң ыраазычылык. Анан командабыз бар бизде азыр. Командада SMM, мобилограф, видеограф ошолор бар да. Таргетолог болуп бөлүнөт. Буга чейин команда калыптануу болушуна чейин мен эме кылгам. Өзүм эле алып баргам. Өзүм эле тартып, биринчи видеомду 5-класс сестренкама тарттыргам. Кармап тур камераны депчи. Анан күрүч талаада туруп, ушундай эле көйнөк штан менен чыгып эле тартып, айтып ошентип баштагам. Монтажды дагы өзүм кылчумун. Монтажда өзүм кылып, идея дагы өзүмдөн келчү. Негизи идеяны мен өзүм чыгарганды аябай жакшы көрөм. Ушундай видеолорго, анткени ошол жактан да баягы ичимде отурган, уктап аткан чыгармачыл адам кичине туруп катышып баштайт да. Анан көргөзмөлөргө да катышканда жасап, жана оформление кылып, мурун организация тармагына жүргөнүмөн. Көргөзмөгө да катышканда баягы выставка, көргөзмөнүн стендти, шатёрду жасап, жаңы идеяларды чыгарып, бүт баарын коюп эме кылганда өзүм кызыгам да. Мен эми берейин деген суроолордун баарын берип бүттүм. Эмне дейбиз эми? Ошо энди биздин кайда экенибизди көрүп алдыңыз, келип туруңуз. Өткөндө бир жакшы бир аш дамдап берем дедиңиз эле. Дамдап беребиз буюрса. Ошо ашыңызды барып жейди, маза кылып дегендей. Муну атайлап эми сүйлөп атам, бул дагы баягы айтып атпаймынбы, ар бир диалектти сөздүн байлыгы депчи. Эми биздин ушул подкастты жыйынтыктап, анча-мынча баткендик диалектиден кошуп, адабиятынан кошуп жыйынтыктап коюңуз анда. Рахмат сизге чоң. Чынын айтсам, аябай кызыктуу маек болду. Анан ашты дамдап беребиз сизге, сөзсүз. Болду. Маза кылып, чөткий кылып дамдап беребиз, өзүбүздүн тилде айтканча. Анан негизи Баткенге убактыңыз болсо, Баткенге же иш сапар менен барып калсаңыз, биз ар дайым тосуп алып, көрсөтүп, баарын тартуулап бергени сизге даярбыз. Эми ашты болсо, эми бул жактан дамдап беребиз. Кудай кааласа. Чоң рахмат анда. Сиздин айткан пикирлериңиз, сиздин айткан ойлоруңуз ошо үй бүлөлүк темада дагы, мына бизнес темасында дагы, коомдогу аялдардын, кыздардын орду темасында дагы мындай коомго сабак болорлук бир нерселерди суроо жооп кылып маектештик. Бул биздин подкаст коомго керектүү подкаст болду деп ойлойм. Буюрса алдыда дагы иш пландарыңызга жараша дагы мындан башка дагы тематикаларды козгоп сизди чакырам деген үмүттөмүн. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат сизге да. Рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.